Маданият бул улуттун уңгусу, өлкөнүн күзгүсү, мамлекеттин келечегинин кепилдиги экени талашсыз. Президент Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 29 январындагы эң алгачкы жарлыгыда инсандын руханий, адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө деп аталып, маданий багыттын маанилүүлүгүн бекемдөөгө түрткү болду. Эң оболу былтыркы жылдын 1 июлунан тарта маданият кызматкерлеринин кызматтык маянасы 50% жогорулады. Министрликтин карамагындагы бир нече театр, оюн зоок мекемеси жаңылануудан өткөрүлдү. Бул тууралуу министр Азамат Жаманкулов бүгүн 1 февралда министрликтин 2021 жылга карата жүргүзгөн жалпы ишмердүүлүгү боюнча коомчулукка маалымат берип жатып билдирди. Тарыхый маданий мурастардын объектилерин аныктоо, сактоо жана коргоо максатында Кыргыз Республикасынын жер участоктарында тарыхый маданий мурастардын объектилерин аныктоо боюнча 242 археологиялык изилдөөлөр жүргүзүлдү 2021 жылы. Элибиздин энчиси Манас эпосунун үчүлтегин сактоо жана жайылтуу, республикада манас таануу илимин өнүктүрүү жана эпосту негизге алып жүрүүчүлөрдүн манасчыларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2021 жылдын 22 сентябрындагы номер 179 токтомуна ылайык Манас театры Кыргызстанда пайда болду. Азыр бүгүнкү күндө манасчылардын баардыгы ушул театрга кирип ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштады. 2022 жылы ушул Манас театрынын ишмердүүлүгү боюнча жаңыча чоң долбоорлорду өзүңүздөр көрөсүздөр. Чындыгында эле 2021 жыл маданиятка бай жыл болгону көрүнүп турат. Буга 40 жаңы спектакль, көрүнүктүү инсандардын орнотулган эстеликтери, 242 археологиялык изилдөө, 55 мааракелик, 45 мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара, ондогон эл аралык көргөзмө жана сынактар, Кыргызстанда өткөн өнөктөш өлкөлөрдүн маданият күндөрү далил. Дагы бир маанилүү окуя бул Улуттук тарых музейдин ачылышы болду. Андагы туруктуу экспонаттардын саны 1600дөн 4500 чейин өстү. Ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирди. 2021 жылдын 16 декабрында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ЮНЕСКонун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизүү маселеси ЮНЕСКонун 16 сессиясында каралып, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары мурастардын кайра жаралуусу, маданий көптүрдүүлүктүн салтанаты номинациясы менен ЮНЕСКонун материалдык эмес маданий мурастарын сактоо боюнча мыкты тажрыйбалардын тизмесине киргизилди. Буга кошумча быйыл музейлердин саны көбөйөт. Каракол шаарында Махмуд Кашгаринин музейинин курулушу башталат. Аны курууну ТИКА эл аралык уюму жүргүзөт. Бул саамалык Каракол шаарын 2022 жылы КМШнын маданий борбору деп жарыялоонун алкагында ишке ашырылат. ТИКА эл аралык уюму менен биргеликте Каракол шаарында азыр Махмуд Кашгаринин музейи курулуу пландалып атат. Атабейит мемориалдык комплексинин жаңы концепциясы иштелип чыгат жана ишке ашырылат. Каракол шаарындагы тарыхый аймак таануу музейи областык статистикалык башкармалыгынын имараты жаңыланып, ал жака көчүү маселеси бүгүнкү күндө каралып атат. Китепкана бул улуу ойлордун чордону жана идеялардын мекени деп айтылат эмеспи? Өткөн жылы китепканаларда окурмандардын саны көбөйгөнү дагы байкалган. Тагыраагы 1,60,000 чукул окурман китепканага баш баккан. Бул көрсөткүч өлкөнүн жалпы калкынын 16%-ын түздү. Үстүбүздөгү жылы электрондук китепкана долбоору ишке кирип, китепканалар толугу менен интернет желесине туташат. Эми 2022 жылы орчундуу маселелер булар китепкана деп койдук, электрондук китепканаларды ишке ашырабыз. Бул эмне дегендик, бүтүндөй Кыргызстан боюнча баягы читательский билет деп коебуз, окуу билети жок кылынат. Ошонун баардыгы электрондук түрдө өтөт. Жана бүтүндөй китепканалардагы китептердин базасын түзүп, электрондук базасын түзүп, окурмандар же жеп телефонуна, же болбосо чөнтөк телефонуна, же болбосо компьютерден окуп ала турган деңгээлге чейин алып келинебиз. Бүтүндөй китепканалар менен онлайн баарлашып, алардан китеп ижарага алып, же болбосо акысыз алып, аларды окуу мүмкүнчүлүгүнө чейин чыгарабыз. Андан тышкары азыр китепканаларыбыз 25% интернет менен камсыз болгон, ошол ишти бүтүрөбүз 2022 жылы. Маалымат жыйында министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгулов маалымат саясатына токтолуп, 2021 жылы мамлекеттик тил мыйзамын сактабаганы үчүн 5 телеканал убактылуу лицензиясынан ажыратылганын дагы бир ирет белгилеп, мамлекеттик телерадио кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу быйылкы жылдын планына киргизилгенин кошумчалады. Баарыбызга белгилүү болгондой,
ошо бизге жеткен маалымат боюнча ошо 1 апрелден баштап бүт мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлүү алдында турат. Анан ошол эле маалда ошол 1 апрелге чейин болбосо дагы, бирок ошо бир аз кечигирээк болсо, бир жай айында болуш керек же күзгө жакынбы ошо теле радио мекемелеринин айлыктарын көтөрүү министрлер кабинетинен каралган. Бул жылы Кыргызстандын спорт тармагын чыңдоо боюнча дагы бир топ иштер аткарылары маалымат жыйында белгилүү болду. Баткен жана Нарын облустарында жаңы ипподромдор, Бишкек шаарында күрөш боюнча кыз келиндер курама командасы үчүн жаңы имарат пайда болот. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги журналисттердин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын редакторлорунун арасында өлкөнүн 2021 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктарын мыкты чагылдырууга төмөнкү номинациялар боюнча сынак жарыялайт. Мыкты теле берүү, мыкты радио берүү, мыкты басылмалардагы макалалар сериясы же электрондук түрдө, мыкты жарыялоо, буга социалдык медиадагы жарыялоолор же роликтер сериясы кирет. Байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Министрлик жарандарды сынакка активдүү катышууга чакырат. Туристтердин келүү. Айдар Темиралиев, Турар Анарбеков, Пирамида.